Рамазан айынын 27 түнү бүтүн мусулман өлкөлөрү Кадыр түндү тосушат. Бул түн Мухаммед пайгамбардын калтырган аманаттарынын бири болуп эсептелет. Ыйык түндө ислам динин туткан баардыгы Аллахка сыйынып, Кур'аны Карим китебинен дуаларды окушу керек. 1000 айлык дуа кылганын бир Кадыр түнгө тете деп айтылат Кур'анда. Бул түн арабчада Лайлат уль Кадыр. Бизче Лайлат түн, Кадыр ачылыш деп которулат. Ал эми Түркияда болсо Кадыр гежеси делет. Башка мусулман өлкөлөр сыяктуу Түркияда орозого жана Рамазан айындагы Кадыр түнгө чоң маани берилет. Бул жакта Кадыр түн күндүз башталат. Эртең менен кечке чейин өздөрүнүн бул дүйнөдөн өтүп кеткен жакындарынын күмбөздөрүнө барышып Кур'ан окутушат. Кедей кембагалдарга, жакырларга садака берилет. Ошондой эле алыстагы туугандары, досторуна кабарлашып, куттуктоолорун жөнөтүшөт. Мындан тышкары нааразылашып жана урушуп кеткендер бири-биринен кечирим сурап, ушул түнү жарашууга өздөрүнүн тилектерин билдиришет. Ошентип кеч киргенден кийин бул жакта ифтар заманынан соң бул аркамдагы мечит сыяктуу мечиттерге адамдар агылып келишип, Кадыр түндү дал ушул жактан өткөрүшөт. Кадыр түнү белгиленген күндүн кечинде ифтар убактысынан баштап, эртең мененки сахур маалына чейин бардык мечиттердин эшиги ачык болот. Кадыр түн тосо тургандардын дээрлиги мечиттерге агылышат. Бул жакта ар бир территорияда мечиттер бар. Андыктан үйдө отургандага караганда ал жактарга барып, дуа кылуу, Кур'ан окуу алда канча пайдалуу болуп саналат. 11 ayın sultanı olan mübarek Ramazan-ı Şerif içerisindeyiz. Кадыр түн Түркияда адатта күндүзү орозо жана кечкисин Аллахтын ысмына дуа кылуу менен өткөрүлөт. Ата-энелерине, дос туугандарына барып учурашышат. Жетимдер, колунда жокторду сүйүнтүшүп, аларга белектер берилет. Ислам курамындагы бардык өлкөлөрдөгү зор абалдагы адамдарга да дуалар окулат. Дин башкармалыгы тарабынан да бул Кадыр түнгү атайын программалар уюштурулат. Ал эми ТРТ сыяктуу мамлекеттик телеканалдардан мечиттер, сыйынуулар, иш-чаралар түз эфирден көрсөтүлөт. Kadir gecesinde indir. Эске сала кетсек, дал ушул ыйык Кадыр түнү Кур'аны Карим китебинин жер жүзүндө түшкөн түнү. Мунун маанилүүлүгү ошол Кур'ан китеби эрежеси менен адамдарга адам экендигин эскерткендигинде. Кур'анда айтылгандай ушул түнү бардык периштелер жерге түшүп, Аллахка дуа кылган пенделердин арыз муңун угуп, күнөөлөрүн кечирет. Kadir Gecesi bizim İslam alemi için çok önemli bir... Кадыр түн ислам чөйрөсүндө эң маанилүү түн. Күнөөлөрүбүздүн кечирилүүсү үчүн көп дуа кылабыз. Жалынып, жалбарып намаз окуш керек. Мен үй бүлөм үчүн дуа кылам. Тун уулум аскердик бөлүмдөрдүн биринде иштейт. Анын бийиктеп аскердик наам алышын тилейм. Деги эле баардык балдарымдын кайрымдуу болушун каалайм. Бүтүндөй ислам бирлигинин ынтымактуу болушуна Аллахтан дуа кылам. olmasını dileyeceğim. Çoluğumun çocuğumun refah bir seviyeye... Мухаммед пайгамбар бул түнү кандай дуа кылам деген бирисине мындай деген экен: Эй Аллахым, сен эч күмөнсүз кечиримдүүсүң, кечиргенди сүйөсүң, мени кечир деп айт. Демек бул ыйык түнү пенделердин бардык тилектери аткарылат жана жасаган күнөөлөрү кечирилет. Орозо күндөрүнүн берекесин, кайрын ушул күнү күтөбүз. Ислам бирдиги ушул учурда чачырап, иретсиз абалда. Менин тилээрим биримдүүлүккө, ынтымакка келсин. Дүйнөнүн баардык жеринде тынчтык өкүм сүрүп, өзүңүздөр көрүп угуп жаткандай ар кандай провокациялык жаман оюндар токтошу керек. Баардык адамдар ыймандуу болуп, бир арага келүүсү маанилүү. Баардык мусулмандарды Кадыр түнү менен куттуктап кетким келет. Мечиттерге жык толгон эл кечтен баштап таңкы маалга чейин Кадыр түнүнө тиешелүү Кадир сүрөсүн дуаларды тынымсыз окушуп, намаз кылышып, өздөрүнүн тилектерин, каалоолорун Аллахтан суранышат. Мечит кызматтарында келген элге таттуулар сунулуп, локум, хелва сыяктуу кондитер азыктарын таратуу да бар. Türkiye'de
Түркияда бул кадыр түн эң ыйык майрамдарыбыздын бири. Бул түндү эң мыкты өткөргөнгө болгон аракетибизди жумшайбыз. Адатта айымдар үйлөрүндө ар кандай таттуу азыктарды даярдап кошуналарга таратса болот. Сөзсүз түрдө намаз окуп, Курандын дуаларын кайталап, тилектерибизди сүйлөйбүз. Биз үчүн кадыр түн абдан маанилүү. Албетте, сөзсүз түрдө кайра дуаларды үзбөй окуйбуз. Пайгамбарыбызга таазим кылып эскерүү биз үчүн парз. Мен Диярбакырдан келдим. Ал жакта кадыр түндү сөзсүз түрдө мечиттерде тосушат. Сахурга чейин зикир чалып намаз окуйбуз. Хазирети Сулейман жана Халид бин Велид сыяктуу ыйык жайларыбызды да зыярат кылабыз. Бизде да бул дата абдан сонун өтөт. Көп түрдүү таттууларды да даярдашат. Менин эң башкы тилегим ислам бирлиги үчүн ынтымак, ден соолук, ыйман жана адамдардын жашоосун бири-бири менен бир туугандай мамиледе өткөрүүсүн каалайт элем. Ал эми ден соолугуна же үй бүлөлүк шарттарына байланыштуу мечитке келе албагандар үйлөрүнөн дуа этишип, тилектеринин, кыялдарынын орундалуусун Аллахтан суранышат. Бул түн бардык ибадат кылган адамдар үчүн абдан ыйык жана керемет түн болуп саналат. Түркия мусулман мамлекети болгондугу үчүн кадыр түн абдан маанилүү. Адамдар да бул түндү ыйык көрүшөт. Келечекте эмне күтөөрүн, алардын аткарылышын Аллахтан каалашат. Теле көрсөтүүлөрдө тынымсыз дуалар окулат. Ар бир адам ушул түнү Аллах өзүнүн кулдарына эшигин ачаарына жана кайрылуу бир түн болооруна ишенишет. Мен эң башкысы ден соолук жана татыктуу жашоо тилейм. Ошондой эле Түркияда кадыр түнүндө туулуп, жарыкка келген ымыркайларга эркек болсо атын Кадир, кыз болсо Кадырия коюшат. Кимдир бирөөлөр Кудайдан түгөй сураса, кайбирлери наристелүү болууну эңсешет. Башкалары көп акча, жакшы жумуш, айтор адамдардын канчалаган көптөгөн каалоолору топтолгон. Эмнеси болсо да жогоруда айтылгандай, бардыгынын 1000 күндүк дуа кылгандары ушул бир күндүк кадыр түнгө тете болсо экен деп тилейли. Атайын СТВ каналы үчүн Анкарадан Клара Кудайбергенова.